тергөө сотторунун айлыгы канча экени айтылды. Тергөө сотторунун айлыгы үчүн 30 миллион 246 миң сом каралган. Жаңы түзүлүп жаткан тергөө сотторунун айлыгы канча болору жогорку кеңеште айтылды. Жогорку соттун сот департаментинин директору Рустам Ибраимов депутат Дастан Бекешевдин суроосуна жооп берип жатып, 56 тергөө сотуна айлык акысы үчүн 2019 жылдын бюджетине 38 миллион 246 миң сом киргизиленин маалымдады. Ибраимовдун айтымында тергөө соту болгон кишинин айлыгы 23 миң сом түзөт. Жардамчылары 10.340 сом алса, консультанттардыкы да 10 миң сом, ал эми катчылардыкы 8525 сом деп белгиленген. Элекүлүү Бекешев мындай айлыкка кимдер келип иштейт деп суроо салды. Мага чын айткылачы, мындай айлыкка ким келип иштейт? Бул айлыкка кантип жашаса болот? Кыйын го, деди депутат. Өз кезегинде Ибраимов учурда иштейм деп келген кадрлар көп экенин кошумчалады. Бекешев өз сөзүндө соттордун айлыгын аз болушу өкүм чыгарууда таасирин тийгизип жатканын айтып, соттордун материалдык базасын чыңдабай туруп, сот реформасын аткаруу кыйын экенин баса белгилеп, азырынча эч кандай реформа жок экенин айтты. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева да депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда жогорку соттун судьялары 40 миң сом, райондук соттор 20 миң сомдон айлык алаарын кошумчалады.